жылдын 23 сентябрында мамлекеттик тил күнүнө карата Токмок шаарындагы Ибраим Аманбаев атындагы номер 2-орто мектебинде кыргыз тилим көөнөрбөс өчпөс тилим аттуу майрамдык иш-чара белгиленди. Алгач куттуктоо сөзүн мектеп директору Крашенникова Алена Юрьевна алып, бардык катышуучуларды мамлекеттик тил майрамы менен куттуктады. Ал өз сөзүндө мамлекеттик тилдин маанилүүлүгү туурасында баса белгилеп, окуучуларды мамлекеттик тилди сүйүүгө, үйрөнүүгө жана ошону менен катар эле башка тилдерди да өздөштүрүүгө чакырды. Мектеп директору бардык катышуучуларды мамлекеттик тил майрамы менен куттуктап, иш-чара кыргыз тил гимни менен башталды. Андан соң майрамдын катышуучуларына мектеп окуучуларынын өздүк көркөм чыгармачылыгы тарабынан даярдалган майрамдык концерт тартууланды. Ey жарандар, ескертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Бул чындыкты өз да, жат да угушсун. Эне тилим, энем, элим уюткун. Тунук болсом, тилим менен тунукмун. Улук болсом, тилим менен улукмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар. Паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Менен иши жок, уламадан уккан сөз, улам бириге жуккан сөз, карылардан калган сөз, калк ичинден алган сөз, как жүрөккө конгон сөз, кайнап ичке толгон сөз. Аты да Манас Турбаева, заты да Манас Турбаева. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын уланты. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөккө. Кадырын туюп барктанам мен, кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Егемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам.